Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatly mekendeşler, kadırlı Müslüman bir toğandar, barыңızдарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам барыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым барыбызды сактасын. Жараткан Алла Таала бул ааламды өзүнүн мээрими менен жараткан. Кур'анда эң биринчи аят Алхамдулиллах Роббил Аламин деп бүткүл ааламдын Роббусу Алла Ар-Рахманир-Рахим, ушул ааламды Роббусу, жаратуучусу, райымдуу, мээримдүү, өтө мээримдүү, чексиз райымдуу Алла Таала өз мээрими, райымы менен жараткан. Буну Каххар деген Алланын сыпаты бар. Жаббар деген Аллахтын сыпаты бар. Ушул сыпаттарды алып келбей, Ар-Рахман, Ар-Рахим деген сыпатты алып келип, бизге bir сабак берип атат. Жараткан Алла Субханаху ва Тааланын райымы баарынан үстөмдү. Мээрими баарынан үстөмдү. Жараткан Алла Субханаху ва Таала айтат: "Менин райымым ачуумду басат" дейт. Ачуумдан алдын, ачуумдан өтөт дейт. Ошон үчүн бенде канча күнөөкөр болбосун, чын жүрөктөн күнөөсүнөн кайтып, Allah'dan geçirim sırasa, Allah Teala cer менен асманды толтурган күнөө болсо да кечире берет. Бул Аллахнын кечиримдүүлүгүнүн чеги жок. Кечирими өтө кең. Аллахнын райымы чеги жок. Ошон үчүн туугандар, жараткан Алла Субханаху ва Тааланы өз райымы менен пайгамбарыбызды райымдуу кылып жиберди да. Кур'ан-ы Карим райымдуулуктун китеби бул. Рахма, Кур'ан-ы Каримди түшүрдү, момундардын жүрөгүнө райымдуулукту салыш үчүн түшүрдү. Кур'анда 114 сүрө. Фатиха сүрөсү бул туугандар матын деп коет. Матын деген ушу негизде Кур'андын маңызы болчу. Кур'андын сыры. Калган 113 сүрө Фатиха сүрөсүн чечмелейт. 113 сүрө Фатиха сүрөсүн чечмелейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Фатиха сүрөсүндөй сүрө мурунку түшкөн китептер Тауратта, Забурда, Инжилде, Кур'андын өзүндө да мындай сүрө түшкөн эмес. Ошон үчүн Хужурат сүрөсү дагы Фатиха сүрөсүн алардын чечмелеп берет. Кээде ибадатын, кээде истианатын, кээде Аллахнын илими, кээде Аллахнын сыпатын, кээде афаалы. Кандай болгон чакта да туугандар, мынакей Хужурат сүрөсүнүн акыркы аяты: "Инналлаха я'ламу гайбас самавати вал ард". Албетте Алла Субханаху ва Таала асмандардын жана жердин гайб, көзгө көрүнбөгөн нерселерин билет. Bundan murda ayat ötkön ele. Al ayatda Allah Subhanahu wa Taala aytat: "Yamunnuna aleyk an aslamu". Alар милдет кылат саңа исламды кабыл алдык деп. Кул, сен айтып кой: "Ла тамунну алейя исламакум". Силер исламыңарды кабыл алганыңарды мага милдет кылбагыла. Балиллахи ямунну. Алла Субханаху ва Таала мына жакшылыгын айтса болот силерге. Алейкум ан хадакум лил иман ин кунтум садикин. Силерге иманга жолдомо бергендиги бу жараткан Аллахнын жакшылыгы силерге. Эми ошол жерде жүрөгүндө алардан мурда айтып аткан жүрөгүндө иман барбы жокпу Алла Таалам айтып койду го. Қалатил а'рабу аманна. Иман келтирдик дегенде Алла не деди пайгамбарыбызга? Сен айткын: "Кул лам ту'мину". Иман келтирген жок. Жүрөгүнө иман кире элек. Буну жүрөктөгө иман барбы жокпу Алла билет.
Жүрекке иман кирдиби, кире элекпи, буну Алла билет. Валамма ядхулул иману фи кулубикум. Али силердин жүрөгүңөргө иман кире элек деп айттырган пайгамбарыбызга. Бул аятта айтып атат, адамдардын жүрөгүнө эле эмес, жер менен асмандын гайып бардык казыналары, көзгө көрүнбөгөн нерселердин бардыгын билет Алла Таала. Бул мутлакул илм, илмул гайб, Аллага гана таандык. Гайыптын илимин билүүдө Алла Тааланын эч бир шериги жок. Пайгамбарлар гайыпты айтат эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ага чейин, пайгамбарыбызга чейинки болгондорду айткан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күнгө чейинки боло турган, кыяматта боло турган, бейиш тозоктогуларга барын айткан. Бул Алла субханаху ва таала адамзаттан жана пайгамбарлардан эң көп гайыптын илимин, кабарын Алла Таала пайгамбарыбызга берген. Бирок бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүкү эмес, Алланын тартуулаганы. Кур'ан-ы Каримде канча жерде Алла субханаху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнөн Алла Таала айттырган. Мен алдымда гайыптын илими жок. Юсуф сүрөсү түшкөндө билесиздер. Меккедеги мушриктер Мединагадагы жөөттөргө барып, мына бизден бир пайгамбар чыкты. Адамдарды ажыратып, үй-бүлөлөр талкалап, ушундай кылып атат ана мына деп, эми бир жала жаап, эмне кылсак болот? Жөөттөр айтты, еврейлер. Кыжалат болуп, Алла силер суроо бергиле, анан көрөм. Ошого жооп береби, жооп бере албайбы? Пайгамбар мындай атабы, жооп берсинчи деп. Кайсы суроо? Юсуф пайгамбар боюнча суроо беришет. Бани Исраилде бир атасы баласын жоготуп, илай берип, көзүнөн айрылган. Ошол ким эле депчи. Алла Таала Юсуф сүрөсүн толугу менен түшүрдү. Жөөттөрдү билмек турсун, аны билбегенин да кошо айтты, толуктап. Ошол жерде Алла субханаху ва таала айтат: "Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, качан Юсуфтун бир туугандары Юсуф пайгамбар боюнча кеңешип, буну өлтүрөлүбү же кудукка салайлыбы деп атканда, сен жок элең, жанымда. Сен билбейт элең, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анда жок эле алдан. Бирок бул илимди ким берип атат? Алла берип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга өзүнүн тили менен айтып атат. Мен гайыпты билбейм дейт. Алла Таала канча берсе, ошончо бет, ошончо туган. Пайгамбарыбыз катуу тыюу салган, көз ачыктар гайыпты айткандардын кабарларга барбагыла, тастыктабагыла, имандан ажырап каласыңар деп. Бекер айткан эмес да. Палчы, бакшы, көз ачык, мыналардын бардыгына сыйкырчы жана башкалар жок, булардын барбагына. Кандай болгон чакта да бул аятта кабар берип атат тугандар, Алла гана билет. Асмандардын жана жердин гайыбын Алла гана билет. Жердин астында канча нерсе бар? Субханаллах. Азыр мынал азы буровот этип жерге ол мүмкүн бир канча айтышат эми илим изилдөөчүлөр. Бол жолду бир 8 милге чейин кирип барышкан казыпчы. Атак ойдон бир 18 мил дейт. Нар жагын билбейт азыр эмне болгонун. Жердин түбүнө жеткен, аны эч ким жок ал. Жер тегерек экенин айтат, тегерек экенин айтат. Бирок канча терең казып бара турган, аны эч билген жери жок азыр жетелеге. Жараткан Алла Таала жердин алдында эмне бар, асмандарда эмне бар. Бул жерде асмандар деп айтты. Тугандар, бир асман эмес, 7 асман. 7 кабат асман бар. 7 кабат жер бар. Эмне үчүн? Алла субханаху ва таала айтып атканы, ey инсан, сенин жүрөгүңдөгү бар нерсени Алла Тааладан бул гайып эмес. Бул адамдын жүрөгүндө канчалык иман бар, канчалык хидаят бар, жараткан Алла субханаху ва таала өзү гана билет. وَالَّذِينَ تَدَوْا وَزَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Кимдин жүрөгүндө таква бар, кимдин жүрөгүндө хидаят бар, ошол канчалык деңгээлде бар, бардыгын билүүчү Алла.
وَمَا يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَ. Kim Allah Teala'ga bekem iman keltirse Allah yüreğine hidayet verir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Her bir neseni bilüçü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılatılar. Rabbi a'inni ve la tu'in aleyye ve mkurli ve la temkur aleyye ve hdini ve yessir liyel huda ve ansurni ala men baga aleyye de. O Rabbi bana yardım ver. Bana karşı düşmanlarga yardım berbe. Menin paydama ya Allah çeçip bergin. Bana karşı paydama ya Allah bana karşı çeçip bergin. Hidayat bergin, hidayatты bana jеңил kılgın. Jana ya Allah kim bana aşa çapsa, çekten çıksa, oşoğa karşı bana yardım bergin dediler. Adam balası ona. Rabbi cealni lekka dekkaran. Rabbim meni özüňe köp zikir kılçılardan kılgın dedi. Lekka şakkaran. Özüňe köp şükür kılçılardan kılgın meni. Lekka rahhaban. Özüňden köp korkuçlardan kılgın. Laka mitwa'an. Özüňe köp baş iýiçilerden kılgın. Muhbitan ileyk. Özüňe moyun sunup, kiçpeyil, özüň koralganlardan kılgın. Awwaham muniba. Jana ya Allah jaldırap jalbırap dua kılıp sana gayra kaytuvçulardan kılgın. Karaçı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday dualardı. Hidayattın tuğ çokusunda olup, hidayattın günü olup durup da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hidayat sıravadı. Hidayattın tuğanlar Allahu Akbar çegi yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşun üçün hidayattın en jogorku darajasında turup akırkı namazında dağı ihdinas sıratal mustaqim ya Allah hidayat ver dep talap kılıp ketken. Uşundan bilindi, malum boldu tuğanlar hidayattın bir mınal jerge çeyin degen çegi yok. Hidayat çegi yok daraja. Naki Peygamberimiz vahdini bana hidayat ver ve yessir liyel huda bana hidayatты jеңil kıl dep biz suraşыбыз керек eкен Allah subhanahu wa ta'ala'dan hidayatты jana hidayatты jеңil kıl bolsun. Rabbi taqabbal tawbati. Rabbim menin tövbamni kabul kıl. Vagsil havbati günahımды geçir. Ve sabbit hujjati hujja dalilini bekem kıl. Ve acib da'vati duamды kabul kıl. Vahdi kalbi yüreğime hidayat ver. Ve saddit lisani tilimdi tüzdön. Vaslu sahimata sadri yüreğimde gekti çıkarıp ırgıp sal ya Allah. Yüreğimde gek saktı o kara niyetli. Al ırgıt. Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulu dualarında hidayattı sırap atады. Hidayattın yüreğinde kançalık var, kimnin yüreğinde kança Allah özü bileti. Jer asmandan Allah Teala hiçbir nerse jaşırın emez, özü bilir. Bul ayatta tuğanlar samavat degen asmandar, 7 qavat asman. Bura Kur'an-ı Kerim'de 7 qavat jer dep aytılınbaydı. Hadislerde 7 qavat jer dep geledi. Kur'an'da 7 qavat asmandı Allah subhanahu wa ta'ala sab'a dep açık aykın geledi de. Bura buna işaratan şilteme katarı 7 jer ekenin aytadi. Bunday değil. Allahu'llezî halaka sab'a semavat ve minel ardı mislahunna yetenazzelul amru beynehunna lita'lemû ennallâhe alâ kulli şeyin kadir ve ennallâhe kad ahata bi kulli şeyin ilma. Allah şunday zat. Al jarattı 7 asmandı. 7 qavat asmandı jarattı. Kur'an'da açık sab'a semavat 7 dep kelip atadi. Ve minel ardı mislahunna jerden dağı oşança dep koydu. Mislahunna degen söz menen şilteme var bu. Jerden dağı oşança degeni jerden dağı 7 degen söz. Yetenazzalu amru beynehunna şu 7 qavat jer menen 7 qavat asmandan ortasına Allah'ın buyruğu düşet deydi. Tuğandar ala lehul halq vel amr. Qavardar Allah'a gana taandık. Jaratu buyruk berü. Jaratu dağı Allah'a gana taandık. Buyruk berü dağı Allah'a gana taandık. Nenin buyruğu? Kimge jaşoo berilet, kimge ölüm berilet. Kimge densoluk, kimge oru.
Kimge перзент, kimge жок, kimge uul, kimge kız, kimge izzat, kimge korduk, kimge ырыскы kança. Жер менен асмандын ортосунда жашап атабыз. Жердин үстүндө. Allah subhanahu wa ta'ala asmanın 7 qavat asman, 7 qavat жердин ортосунда буйругун түшүрөт. Ким күлөт, ким ыйлайт, тияктан буйрук менен болот. Аннаху адхака ва абка. Куранда Алла айтат. Allah güldürtөт, Allah ыйлаттырат дейт. Биз өзүбүз кыйынсынып жүрөбүз. Мен күлүп атам деп. Же өзүбүз кыжалат болуп жүрөбүз. Мен ыйлап атам деп. Куран айтып атат. Allah güldürөт, Allah ыйлатат дейт. Чечим жараткандан чыгат. Чечим жараткандан. Канча ырыскы жейс эртен, кайерден жейс, ким менен жейс, кимди көрөс, кимди көрбөйс. Сүйүнөсүбү, кайгырасызбы? Allah чечет. Allah'ın buyruğu түшүп турат. Yatanazzalu amru baynahunna. Allah'ın buyruğu менен. Ne deyт? Li ta'lamu. Эмне үчүн ушундай 7 жер 7 асманды жаратып, ортосунда буйрук түшүрүп атат? Билип алгыла. Annallahu ala kulli şeyin qadir. Allah Taala her bir nerseye kudretli. Her bir nerseye kudretli. Ve annallaha kad ahata bi kulli şeyin ilma. Jana bilip Allah Taala bardык nerseni özün ilimi menен kurçup algan. Siz emneni oylap atasız, Allah bilip turat. Жүрөгүңүздө ниетиңиз кандай? Allah bilip turat. Эртеңки кандай планы бардыгын, жакшы, жаман оюңуздун баарын билип турат Allah Taala. Hiç bir nerse Allah Taala'dan жашырын эмес. Innallaha la yakhfa alayhi shay'un fil ard ve la fis sema. Allah Taala'dan жер менен асманда bir кыпындай нерсе дагы жашырын эмес, Allah'dan жашырын эмес. Эмне үчүн бул ушуну кайра-кайра айтып атат? Ey адам баласы, сен кайерде гана болбо, эмне гана кылба, Allah билип турат. Арам ишти ташта. Эч ким көрбөйт деп адам кылат да. Эч ким билбейт деп адам кылат да. Эч кимге кабары билбей калат деп кылат да. Эгерде мусулмандын жүрөгүнө ушул Аллахтын сыпаты, билет деген сыпат, көрүп турат деген сыпат орной турган болсо, адам күнөө кыла албай калат. Бардык адамдын жүрөгүнө келсе, адамдар арам ишти кыла албай калат. Ушунун аты оңолуу. Ушунун аты тазалануу. Ушунун аты амандык. Ушунун аты бактылуулук. Albatta hadiste 7 жер деп келет. Misali, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis Ayşe'ne öz rivayet kılat. Sahih Bukhari'de, Müslim'de gelet. Man zalama qayda şibrin ay qadra şibrin minel ard tawwaqahu min sab'i aradin. Mınaki 7 жер деп келет. Kim degim bir karış жерде бирөөдөн зулумдук менен ала турган болсо, ага 7 жерди мойнуна кишен кылып салып коет дейт. Мойнуна кишен кылып салып коет дейт. Бу Бухариде, Муслимде келет. Бул жердеги айтып аткан зулумдук менен бирөөдөн bir жерди тартып алды, же зулумдук менен кошунасынан өзүнө кошуп алды. Мына маселеден туугандар жакшы эске алыш керек. Bir mi karış жерди ала турган болсо, кээ-бир риваяттарда келет, бул 7 жерди мойнуна коюп коет деген кандай десе, 7 жерге сордуртат дейт. Сормо болот го, болото. Сорот го адамды. Ушундай кылып адамды чечим чыгарга чейин сорот дейт. Мойнуна илип коет деген. Азабы ошондой. Хадисти окуп туруңуз. Tawwaqahu min sab'i aradin. Mına жерде биз айта турган сөзүбүз 7 жер деп атканычы. Allah Taala onu moyna. Ve qila innahu yukhsaf bihil ard fatasiru buqatal maqsuba fi unuqihi kattaq. Ошол кайсыл жерди ал тартып алган, ошону бул мойнуна илип туруп жерге жуткуртат экен да. Жерге жуткуртат экен. Мойнуна так кылып илип коет деп мындай. Колуна кишен салгандай, мойнуна кишен кылып илип коет дейт. İmam Bagavi rahmetullah aleyhi aytat.
Абдулла ибн Умар разияллаху анхумадан риваят кылынган пайгамбарыбыз айткан: "Ман ахаза минал ард шибран бигайри хаккихи." Ким бир карыш жер алып алса, акысыз элеч, хусифа бихи яуман кияма иля арадин, иля саб арадин. Ал кыямат күнү 7 жерге сордурулат. 7 жерге жуткурулат ал. Кейбір жерде келет: "Яхфираху хатта яблуга фи саб арадин." Аны қаздырат дейді 7 жердің түйіне чейін дейді. Абу Малик Аш'ари разияллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Адамын гулул индалла зираъан минал ард." Алланың алдында ең чоң қиянат ушу бирөөнүн бир карыш жерин тартып алган. Жерге қиянат кылган. Зира деп бир чыканак. Бир чыканак жерин тартып алган. Ушу Алланың алдында ең чоң қиянат. Ошон үчүн туугандар, жашоо тиричиликте мына көрүп атабыз азыр. Анын жери, бунун жери талаш, бирөөнүн жерин алып сатып бергендер бар. Өзү акысы жок, эч кандай мүлкү эмес. Бирөөгө жерлер көбүнчө үлүш жерлерден, көбүнчө мына участок берилгендерден арык жылдырып алайын, мындай кылып алайын деп. Мейли адамдын акысын жеп атасызбы, же мамлекеттин жерин татып, айырмасы жок. Сизге канча берилди? 5 сотикпи? Жаштакай чыздырып алыңыз дагы 1 сантиметр чыкпаңыз. 1 сантиметр. Анан көрүп 1 сантиметр берип коюңуз. Шектүү болуп калса, бир карыш шектүү болуп калса, сеники, меники. Сен ал анан көрүп. Кой деп пайгамбарыбыз хадисине айткан. Сахих хадис. Бухариде, Муслимде пайгамбарыбыз айтып атат мынакей. Айша энебизден кабар берилип атат. Эртеге тамаша эмес анан. Адам баласы көбүнчө эмне үчүн ушуларга көңүл бурбайт? Адам ойлойт да өлгөндөн кийин жашоо бүттү депчи. Жок. Адамдын башына келе турган, адамдын денесинен жан чыккандан кийин толтура ааламдар бар да. Барзак ааламы тамаша эмес, сырот ааламы тамаша эмес, тараза ааламы тамаша эмес, эсеп китеп ааламы тамаша эмес. Бейиш ааламы, дозок ааламы тамаша эмес. Бүткүл ааламдын робусу Алла өзү. Ошон үчүн иншалла ошо ойдон жок болуп кетүү мүмкүн эмес да. Алла кайрап тирилтет бардыгын. Аллаху акбар. Хадистерде дагы мынакей 7 жер деп келген жерди айтайлы. Пайгамбарыбыздын дуаларында келет экен. Тирмизиде риваят келет. Бурайда разияллаху анху айтат: бир жолу Халид ибн Валид деген батырды билесиздер. Түнү уйкусу качып кетип, уйку келбей пайгамбарыбызга арызданып келди. О Алланын элчиси, уйку кетип калды, уктай албай атам. Уйку жок. Не кылайын деди. Факал: "Я Расулалла, ма анамул лейл минал арак." Ошо түнү уйку качып кетип калды, ошон үчүн уктай албай атам дейт. Арак деп коет. Коф менен арак. Бул уйку качканды айтат, бессонница. Уйку качып кетип калдым, не кылайын? Факала лаху наби саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга айтты: "Иза авайта иля фирашик", качан төшөккө жатасың го, факул ошондо айткын, мына дуаны айткын дейт. Аллахумма раббас самавати саб ва ма адаллат ва раббал арадин ва ма акаллат ва раббаш шаятин ва ма адаллат кулли жаран мин шарри халқи куллихим джамиан аяфрута алей ахаду минхум ау ябга алейя азза жарук ва джалла санаук ва ла илаха гайрук ла илаха илля анта деген дуаны оку. Замат уйку келди. Я Алла, 7 асмандын робу, жаратуучусу. Вама адаллат, жана 7 асман кайынча нерсеге көлөкөлөткөн болсо көлөкө салган. Ошонун бардыгын. 7 жердин вама акаллат төшөгөн. Мына жерде дагы тургандар мынакей жердин айтып атканы. Жана жер көтөр, вама акаллат көтөрүп турган. Жана бардык шайтандардын робу. Шайтан эмнени адаштырса, жана шайтандын дагы робу. Кулли жара мин шарри халк деген, я Алла, ушу махлуктардын жамандыгынан мени сактоо, мен үчүн сактоочу болгон деди. Алардын бирөөсү мага ушу аша чаппасын. Алла субханаху ва тааланын улуулугу сенен башка сыйынганга лайыктуу зат жок.
Ya Allah, sen gana деп мына ошо дуаны ошону окусаң уйкуң келет dedi. Абу Саид Худри радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Муса пайгамбар Алла Таалага кайрылган экен. Я Робби аллимни шай'ан адкуру бихи ва ад'ук бихи. Бир нерсе үйрөтсөң, мен сени ошо аркылуу эстейин, сага дуа кылып турайын. Алла Таала айтты: "Кул ла илаха иллаллах", ey Муса, ла илаха иллаллахны айткын dedi. Муса алейхиссалам айтты: "Я Рабб, кулла ибадак якул хада", сенин бардык бенделериң буну айтат го, ла илаха иллаллах деп. Мындайча айтканда башка бир зикирди сурап аткандай болуп атат да Муса пайгамбар. Алла айтты: "Кул ла илаха иллаллах", ла илаха иллаллахны айткын dedi. Муса алейхиссалам айтты: "Иннама уриду шай'ан тахуссуни би", мага өзгөчө болгон ушундай бир зикирди, ушундай дуаны каалап атам деп Алла Тааладан сураганда, Алла субханаху ва таала: "Я Муса, ey Муса, лау анна самават саб вал арадин саб фи киффатин ва ла илаха иллаллах фи киффатин малат бихинна ла илаха иллаллах". Угал, жети жер, жети асман таразанын бир ташында болсо, ла илаха иллаллах таразанын башка бир ташында болсо, бул ошонун бардыгын басып коет dedi. Демек, ла илаха иллаллах ушунчалык салмактуу экен туугандар, жети жер, жети асмандан оор буну жерне басып коет. Бул жерде айтуучу эмне? Демек, жети жер, жети асман, жети кабат жер, жети кабат асманды Алла субханаху ва таала жараткан. Хадистерде айтып берип атканым ушул тууган, жети асман, жети жер ачык келип атат. Өзгөчө жети жер. Ибн Умар разияллаху анхудан риваят, бул киши айтат: "Иза кана йауман кияма", эртеге кыямат күн болгондочу, "Жама Аллаху самавати саб вал арадини саб фи кабдатихи". Алла жети жер, жети асманды өзүнүн кудурети учуна топтойт экен. Жети жер, жети асманды. Жөн эле кармап коет муну. Кээ бир риваяттар асманды ороп бир чекеге коюп коет. Жерди бир чекеге коюп коет, бир тарап коюп коет. Алла айтат экен: "Аналлах, анар-рахман, анал-малик, анал-куддус, анас-салам, анал-муъмин, анал-мухаймин, анал-азиз, анал-джаббар, анал-мутакаббир, аналлади бадату дуния, ва лам такун шай'ан, аналлади уидуха, айнал-мулук, айнал-джаббарун". Алла субханаху ва таала: "Мен Алламын, мен мээримдүүмүн, мына мен бадышамын, мен улуу таза, мен мына тынчтык берүүчүмүн, мен мынаки амандык берүүчүмүн, мен көзөмөлдөөчүмүн, мен үстөмдүүмүн, мен кудуреттүүмүн, мына мен улуумун, мен баштадым дүйнөнү, дүйнө эч нерсеси жок эле" дейт. Жана ушуну мен кайра кайтарамын. Кана баягы бадышалар, кана бир залымдар деп Алла субханаху ва таала. Жаббарлар кана дейт. Жараткан Алла субханаху ва таала. Бул алам өзү жок эле да. Бизде эле мына 100 жыл мурда жок болгондой, бир учурда бул алам совсем жок эле. Жер дагы жок эле, асман дагы, күн, ай, эчтеке, дал бейиш жок эле, дозок жок эле, периште жок эле. Макулбу? Караңгылык жок эле, жарыктык жок эле. Мейли? Эчтеке жок эле. Каналлах ва лам якун шай'ун гайруху. Алла качан бар эле, Алладан башка эчтеке жок эле. Каналлах ва лам якун шай'ун мааху. Качан Алла бар эле, Алла менен биргеликте бир да махлук жок эле. Алла да бар эле, паланча дагы бар эле дегендей. Жок. Каналлах ва лам якун шай'ун каблаху. Качан Алла бар эле, Алладан мурда эч нерсе жок эле. Хадисте үчөтөн келет. Ва лам якун шай'ун. Эчтеке жок. Жоктон бар кылуучу Алла. Болдугунда дагы Алла Таала билесизби кандай? Жоктон бар кылуучу. Бари, халака, жаратуучу. Бади, аттары бар. Бадиус самавати вал ард. Алла асманды үлгүсүз жаратуучу. Жерди үлгүсүз жаратуучу. Мааниси кандай? Асманды асмансыз, жерди жерсиз жараткан. Бир нерсени көрүп анан окшотуп туруп жок. Ошон үчүн айтылат, эң биринчи уйду эч кандай уйсуз, эң биринчи койду эч кандай койсуз, эң биринчи жылкыны эч бир кандай жылкысыз, эң биринчи Адам алейхиссалам эч кандай адамсыз,
үлгүсүз жаратуучу заттын аты Бадиус самавати вал ард. Абу Зар разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураган экен да. Курси боюнча. Жети жер, жети асман бар го. Ошол жети жер, жети асманды курси деген Аллахнын махлугу бар. Ошол өзүнө васиа курсиюхус самавати вал ард. Мына аяталы курси деп коебуз го. Эмне үчүн аяталы курси? Курси деген сөз бар да. Аяталы курси азама ая. Аллахнын Кур'ан-ы Каримдеги бардык улуу аяттары. А бул аятал курси улуулардын эң улуусу да. Макулбу? Ушу аятал курсиде васиа өзүнүн баардыгын камтып алат, ичине камтып алат. Жети жер, жети асманды курси камтып алат. Курсинин ичинде. Курси тууралуу сураганда факала саллаллаху алейхи ва саллям мындай айтты: "Я Абу Зар, эй Абу Зар" деп сахабага. "Мас-самавату саб вал ардуна саб индал курси илля кахалакатин мулкатин би арди фулатин." Жети жер, жети асманын курсинин алдында bir çölde bir ırgıtılgan şakek sıyaqtı deydi. Irgıtılgan ne sıyaqtı? Şakek sıyaqtı. Jerin şakek al kursinin aldığında o jönde çölde bir şakek. Uşul жерде алымдар айтат, пайгамбарыбыз шакекке окшотту жерди. Ошол убакта бул эмне деген? Жер тегерек деген, төрт буруштук, квадрат, треугольник, пятиугольник эмес деген сөз. Беш буруштуу, үч буруштуу, төрт буруштуу эмес. Шакек кандай болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 14 кылым мурда айтып атат бул. Жерин тегерек экен. Так, ва инна фадлал арш алал курси ка фадли фулат ала тилкал халака. Арш деген дагы бир ушундай махлук бар. Ал курсиден дагы чоң. Жети жер, жети асман курсинин алдында чөлдөгү ыргытылган бир шакек сыяктуу болуп калса, курси арыштын алдында ошондой болуп калат экен. Арыштын алдында ошондой болуп калат. Пайгамбарыбыз хадистеринде келет, айткан: "Алла Таала мага уруксат берди" дейт. Силерге ошо арышты көтөрүп турган периштелер. Жок, мындай хадисте мындай. Абу Дауд шарифте келет. Мага Алла Таала уруксат берди. Алла Тааланын периштелеринен бир периштенин чоңдугун силерге баяндап берүүм. Анын кулактын жумшагынан ийине чейин 700 жылдык сапар дейт. Канча сапар? Сиздин менин кулагыбыздан ийинибизге чейин канча сапар? Элестетип көрүң. Кээ бир риваяттарда келет, Аллахнын ушундай периштелери бар дейт. Жети жер, жети асманыңды бир лукма кылып жутат дейт. Не кылып жутат дейт? Один глоток. Бүттү. Жети жер, жети асманыңды. Аллага таандык мындай периштелер бар. Ошо периштелер көз ирмемчилик дагы Алла Таалага тоң моюнду кылбайт. Аллахнын буйругун аткарып, Аллага тасбих айтат, Аллага тахмид, Аллага баш ийет. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. Тугандар, Алла Таала жер мен асмандын гайыбын билет. Жараткан Алла субханаху ва таала башка Кур'ан-ы Каримде жерде айтып атат: "Эй, жакшы билип алла, Алла силердин ма фи анфусикум, напсиңерде, ма фи анфусикум, жүрөгүңөрдө нерсени билет. Фахдару, этияттангыла." Жүрөгүңөрдө ар нерсени ойлой бербе, башка бирөөгө айтпаганың менен, башка бирөөгө билдирбегениң менен Алла сенин жүрөгүңдө нерсени билет. Фахдару, сактангын, этияттангын, корккун. Мааниси ушул. Бир нерсени жүрөгүңгө жашырсаң, буну Алла субханаху ва таала билип турат. Ва ин тажхар бил каул фа иннаху я'ламу сирра ва ахфа. Эгерде сен ашкери кылып сүйлөсөң,
Allah subhanahu wa taala aşkere go aşkere sır andan da жашыруусун да билет. Кээ бир уламалар айткан жахыр дегени жаныңдагы адамга угуза турган сөздү жахыр деп коет. Ашкер сүйлөгөн. Сыр деген не экен? Сыр деген мындай. Сага өтө жакындаган эле адам укпаса, башка уга албайт. Сырра ва ахфа, ахфасы эмне десе, Аллаху акбар. Сен ашкереде айткан жоксуң, сырда айткан жоксуң, жүрөгүңдөгү эле кармаганың. Ошону да билет Аллах Таала дейт. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Жана чындыгында биз инсанды жараттык, жана билебиз инсандын нафсисини. مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Адамдын васваса келет го, ой, жаман кыял келет го, ошону Алла Таала билет. Васваса деп коет. Адамга кичине мындай азгырык келгенинче, жүрөгүңүзгө келген азгырыкты Алла айтып атат. Биз жүрөгүнө келген азгырыкты билебиз дейт. Караңызчы Алланын илими. Алла. Албетте бизди жараткандан кийин жүрөгүбүздү да жараткан өзү, денебизди дагы, рухубузду бардыгын жараткан өзү. Билет Алла субхана. Ва нахну aqrabu ilayhi min hablil warid. Биз ага күрө тамырдан да жакыныракпыз дейт. Күрө тамырдан да жакыныракпыз. Алла кандай жакын? Өзүнүн кудурети менен, өзүнүн илими менен, өзүнүн сыфаты менен. Биз буну акылыбыз буга жетпейт. Биз буга акылыбыз жетпейт буну. Алланы тааныганга акыл, охо. Иман келтирдик дейбиз, токтобуз биз. Биз өзүбүздү билбейбиз, канча литр кан бар? Канча тамырыңыз бар билесизби? Адамдарго бүгүнкү күнү изилдеп чыгышты. Карап атышат. Мени го көрдү, бирок менин иштегенин биле элек пока. Мени кандай иштегенин биле элек, андай аппаратура жок дүйнөдө. Мени билет, мени көрдү. Мени кандай болот экен көрүштү. Бирок менин иштелүүсүнө башы жетпейт. Көздү көрдү, бирок көз кандай көрөт экен ага башы жете элек аны. Кулакты көрдү, бирок кандай угуп аткан угуу күчүн жете элек ага. Угуу күчүнө, көрүү күчүнө, мен иштөө күчүнө ага жете элек туган. Аллах субханаху ва таала айтып атат, инсанды чындыгында биз жараттык. Наке. Ва на'ламу ма туwaswisu bihi nafsu. Жүрөгүнө напсына келген азгырыкты да билебиз дейт. Кандай келип аткан, ошону да билебиз дейт. Бир күндө канча жолу азгырык, арам ойлор келет, бардым билет. Жана ага биз күрө тамырынан дагы жакыныракпыз дейт. Күрө тамыр. Ва хуа ма'акум айнама кунтум. Ал силер менен бирге кайда гана болбогула. Алланын илими, кудурети, бардык сыфаты бирге Алла субханаху ва таала. Узакта эмес. Жашыруун эмес. Ошон үчүн айтылат, Алла алданбайт. Лейса камислихи шей ва хуа самиул басир. Жаратуучуга жаралган окшош эмес. Алла махлукка окшош эмес. Ал угуучу, көрүүчү. Ошон үчүн туугандар жакшы. Бул акыйда илими, ишеним илими, таза ишеним, таза акыйда. Алла бардык махлуктардын сыпаттарынан таптаза. Махлук жаралганга таандык канча сыпаттар болсо, Алла барынан таза. Окшоштугунан, макулбу? Бардыгынан таза Алла субханаху ва таала. Субхан Алла Таала махлукка окшош эмес, лейса камислихи шей. Ошон үчүн кайсыл жерде махлукка окшош сөздөр келсе, тарап, дене мүчөлөрү, кыймыл аракеттери, күлүү, ыйлоо, ыраазы болуу, жана башка
бардық Алла Субханаху ва Тааlanın sıfattары дейбиз. Biz ал кандай экенин билбейбиз, иман келтиребиз, токтойбуз. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Аларга biz кыssa баян кылып айтып беребиз. Biz gayib emес элек. Мындайча айтканда амалынын кабарларын беребиз. Аларга айтып атабыз. Biz gayib emес элек. Biz бар элек ошо силер кылып амал кылып аткан учуңарда. Бал кунна шухудан алейкум хина амилтумуха. Силер кайсы амалды кылып атсаңар, ошол да биз бар элек дейт Алла Таала. Демек гайып эмес элек. Siz ойлобоңуз кайып деп, жалгыз калсаңыз да үйдө эч ким жок, жалгызмын. Жок, сиз жалгыз эмессиз таксыр. Эч ким жок, ошон үчүн күнөөнү кыла бер. Андай эмес. Периштелер бар. Алла өзүнүн кудурети менен, илими менен сиз менен бирге. Алла өзүнүн кудурети, илими менен сиз менен бирге. Кандай сизди жаман иш кыласыз дейт. Vallahu bima ta'maluna basir. Hucurat suresinin akırkı ayatının akırkı bölüğü. Allah bima ta'maluna basir, kılıp jatkan amalыңарды görücü. Allah basir görüp durat. Allah'ın görüsü ezelten tübölüktü. Sizdin bizdin görgөнгө окшобойт. Эмне үчүн ушуну сөздү айтып, ушу менен аятты, Кур'ан сүрөнү бүтүрүп атат. Залика лияттакулла фис-сирри вал-анания. Жашырын дагы, ашкере дагы Алла Тааладан коркуу үчүн. Вал-калб вал-калиб, жүрөгүңүз дагы, бардык мүчөңүз дагы, ва физ-захир вал-батин, сырткы дүйнөңүз, ички дүйнөңүздө дагы. Максаты ушул. Валияхуду хидрахум. Этияттаныңыз, коркууну бекем кармаңыз. Фаятаабаду фаятабааду амма наха анхум ан. Алла Таала тыйган нерседен өзүңүздү узак кармаңыз. Ваяжтанибу ма харрамаллаху таала. Алла арам кылган нерседен толук сактаныңыз. Себеп Алла Субханаху ва Таала көрүүчү, билүүчү, кабардар. Кур'андын чакырыгы. Өзүңүздү кармаңыз. Напсиңиздин чакырыгына, напсиңиздин жариясына ага барбаңыз, Аллахын чакырыгын караңыз. Дүйнөдө Аллахнын каалоосун карап жашаган бир жашоо бар. Напсинин каалоосун карап жашаган бир жашоо бар. Кимде ким напсинин каалоосун курбандык чалып, Аллахнын каалоосун аткара турган болсо, жараткан Алла Субханаху ва Таала dünya ahirette бактылуу кылат. Ким Аллахнын каалоосун таштап, напсинин каалоосунун аркасынан түшө турган болсо, dünya ahirette эртели кеч Алла сөз бактысыз кылат. Аллахнын өкүмдөрүнүн көпчүлүгү напсиге каршы, бир азы гана напсиге лайыктуу. Ичкиле, жегиле, нике кылгыла, бир аз жыргагыла, таматтау, фанкиху, кулу, вашрабу деген өкүмдөр гана, ушулар гана напсинин каалоосуна лайыктуу. Көпчүлүк өкүм напсинин каалоосуна каршы. Арам нерсени напси каалайт, бирок Алла каалабайт. Суроо болушу мүмкүн. Эмне үчүн анда арам нерсени жаратты, жаратпай эле койбойбу? Анда сыноо болбой калбайбы? Сени сынаш үчүн да. Сага акылды дагы берди, напсини дагы берди. Ошо акылды туура иштетүү үчүн асмандан китептерди түшүрдү. Пайгамбарларды жиберди. Ошо ойдон жөн пайгамбарларды деле жибербей, китептерди түшүрбөй деле акыл менен напсини бергенден кийин акылдын талабы ушул эле Алланы бир деп, аламдын кожоюну бар деп. Караңыз, инсан мойнуна алат. Что мына асман, жер, ай, күн, караңгылык, жарыктык бул бар нерсеби же жок нерсеби? Бул мойнуңа аласыз да турабы? Бул биринчи. Буну четке кага албайт. Кичине акыл, четке каккан, бир акылдан ажыраган эле адам четке какпаса,
Асман, жер, ай, күн, жылдыздарды не дейді екен? Бұны бар дейді. Эми қараптар, эми ушул бары болса туған. Екінші қадам. Любой нәрсені bir зданияны көрсеңізші, ушунун bir коручусу бар деп, коручусуна далалат кылат. Bir сүрөттү көрсөңүз, сүрөтчүсүнө далалат кылат. Же сүрөт өзүнчө портрет болуп тартылып калдыбы? Жок. Бул бирөө тарткан муну. Же мына мечит өзүнчө эле курулуп калдыбы? Жок. Буну бирөө курган. Коручусу бар бул, жөндөн жөн эмес. Ушунда аалам, ушунча чоң аалам куручусуз эле туруп калдыбы? Ушунда чоң аалам bir сүрөтчүсүз эле туруп калды дейсиңби? Bunun kurucusu, jaratuvчусу, сүрөтчүсү, musavvir, халик, малик Allah subhanahu wa ta'ala. Бұл аламдағы әрбір кичинекей нерсе өзі айтып жатат. Менің жаратуучум бар деп. Әрбірі далалат кылат. Демек subhanahu wa ta'ala Allah Taala basir, амал кыл. Демек біз жакшы жаман амал кылайлы. Allah subhanahu wa ta'ala basir. Ne amал kılsanızlar? Allah basir. Allah basir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Жақшылық совопчу. Ескирбейт. Günü unutulmayt. Жараткан Allah esep alуучу, акысын берүүчү уктабайт, өлбөйт деген. Өлбөйт деген. Ad-Dayyan subhanahu wa ta'ala la yamut. Emi i'mal ma şey. Kalagan amalındı kıla ver. Kama tadinu tudanu. Qanday kılsan oşonday tabasın. Akısın oşonday verildi sana diyor. Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ne demek? İ'mal ma şey. Қалағандай амал қыл. Fa innaka majziyun bihi. Sen сөзсіз ошоның ақысын аласың. Саң ақысы берілет. Қылған жақшылығың, қылған жамандығың сөзсіз берілет. Біз ушундай жашайлы тұрғандар. Күндүзү да, түндөсү дагы күн сайын мен қылған әрбір амалым, қимыл әрекетім, ишим, айтқан сөзім, ниетім бардығына ақысы берілет. Эми тандоо сизде. Қаласаңыз жақшылықты тандаңыз, қаласаңыз жамандықты тандаңыз. İ'malu ma şi'tum. İnnehu bima ta'maluna basir. Қалағандай амал қылбайсыңарбы? Албетте Алла Таала амал кылып жатқаныңарды көрүүчү. Аллаху акбар. Абу Жахилге окшогондор Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ыза бергенде Allah айтқан әлі, «Әләм я'лам би анна Аллаха яра». Ал білбейбі Алла көріп тұрғанын. Пайғамбарымызға ыза жеткерді Абу Жахил жана башқа дұшмандар. Allah қабар беріп отыр. Не деп қабар берді? «Әләм я'лам». Ал білбейбі би анна Аллаха яра. Allah қарап тұрғанын. Білбейбі, Allah қарап тұрады. Қантип жаман ішті қылып отасың, Allah қарап тұрса. Gebir maşayih, şeyhler özünün şakirtlerine, muritlerine nasihat aytkanda aytчы экен да: "İza aratta an ta'si Allah fa'si haysu la yarak." Kaçan bir Allah'a bir tolmoyunduk kılayın, bir günah kılayın dep niyet kılsaңчы, Allah görбөгөн жерде günah kıl deydi eкен да. Kандай deydi ki? Allah көрбөгөн жерде күнөө кыл дейт экен да. Качан напсың сени ушуга түртсө, бир кичине күнөө кылып койбойсуңбу депчи. Сен айт напсыңа. Allah көрбөгөн жерде, Allah көрбөгөн жер жок. Демек, жалгыздыкта болсун, жамаатта болсун, Allah subhanahu wa ta'ala барын карап турат. Эми карап туруңуз ушул. Allah мени көрүп турат. Allah meni bilip durat деген ушул сезим жүрөктө ойгонсо, ошол күнү тазалануу, ошол күнү бактылуулук башталат.
ошол күнү күнөөнү таштоо башталат. Арам нерсени таштоо оңой болот. Ошол күнү шайтандын кордугунун күнү болот. Майрамдасаңыз болот да. Майрамдасаңыз болот. Ошон үчүн айткан, кайсы күнү Аллага күнөө кылбасаң, ошол күн сенин майрамың деген. Айт деген ошол. Эгерде бүгүн ар ким өзүнү билет да. Аллага күнөө кылган жоксузбу? Бүгүн сиздин майрам. Кайсы күнү Аллага күнөө кылбасаң, көзүңү сактадың арам нерселерден, кулагыңы сактадың арам нерселерден, тилиңи сактадың арам нерселерден, жүрөгүңү сактадың арам нерселерден, колуңу, путуңу сактадың арам нерселерден, күнөө кылган жоксуң деп аткан киши чечмелеп берип атам да. Что значит? Мына ушу сага айт, ушу сага майрам. Ошондой күн Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Хотя бы жашообузда ушундай күндөрдүн көбүрөөгү болсун. Калган өзүбүз билебиз. Ал-халалу баййинун вал хараму баййинун. Пайгамбарыбыз айтып койгон, арам кайсы экенин сиздерге чечмелеп берген кереги жок. Ал ачык айкын. Буга бир терең философиянын кереги жок. Арам ачык айкын барыңыздар билесиздер. Ушу нерседен сактансаң сен айтың деген. Ваттакулла инналлаха кана алейкум ракиба. Алладан коркуп арам нерселерди таштагыла. Шек күмөнсүз Алла көзөмөлдөөчү дейт. Дейт? Алла көзөмөлдөп турат. Ракиба. Көзөмөлдөп турат. Кайда баратасың, эмнени сүйлөп атасың, эмнени угуп атасың, шыбырлашып атасың. Шыбырлашып атасың. Я аyyuhalladina amanu. Ида танаджайтум фала татанаджау бил-исми вал-удван ва танаджау бил-бирри ват-тақва ваттақуллах. Эгерде шыбырлашсаң, бир күнөөдө шыбырлашпа деп атат да. Эгерде шыбырлашсаң, жакшылыкта шыбырлаш мейли. Жакшы иште шыбырлашайлы көбүз. Буга майын. Ва танаджау бил-бирри ват-тақва. Фала татанаджау бил-исми. Күнөөлөрдө маасиятар расул. Я аyyuhalladina amanu. Ида танаджайтум фала татанаджау. Качан шыбырлаша турган болсоңор, сырдаша турган болсоңор, бирөө укпасын деп акырын сүйлөшө турган болсоңор, күнөөдө шыбырлашпагыла. Алла билип турат, угуп турат, көзөмөлдөп турат. Таквалыкта, жакшылыкта Алланын чакырыгы. Мужадала сүрөсүндө келет. Мужадала сүрөсүндө. Не деп атат бул жерде? Мааниси андай. Алла Таала ракибун алейкум фаракибу рикабата алейкум. Алла көзөмөлдөөчү силердин үстүңөрдө. Ошондуктан Алла Тааланын көзөмөлдөп атканын өзүңөргө алып сезгиле. Ушул нерсе бизди таквалыкка түртөт. Ушул нерсе Алла Тааладан коркууга алып келет. Муракаба. Алла мени көзөмөлдөп турат деген сезим бар го. Улуу сезим бул. Өтө улуу сезим бул. Алла мени көзөмөлдөп турат. Машина айдап баратасың, иш кылып атасың. Жумушта аялың менен, бала чакаң менен көчөдөбү, мечиттеби, түндөсүбү, күндүзүбү, жалгызсыңбы? Алла мени көзөмөлдөп турат. Ким көзөмөлдөп турат? Айтып атпайбы? Инналлаха кана алейкум ракиба. Алла көзөмөлдөп турат сени. Сиз өлө мындай инсап менен айтыңызчы. Эгерде ушу сезим жүрөктө, адамдар жүрөгүндө ойгонсо, адам күнөө кыла алабы? Урдай алабы? Бирөөгө жамандык кыла алабы? Биз мына дин аркылуу Кур'ан биздин жүрөгүбүздө ушу сезимди ойготконду каалап атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн айтканда, ихсан сыпаты ушул анта'будаллаха кааннака тара. Алланы көрүп тургандай ибадат кылуу ушул ихсан сыпат. Фа иллам такун тараху фа иннаху ярак. Эгерде мындай кыла алсаң, Алла мени көрүп турат деп ибадат кыл хотя бы. Алла мени көрүп турат, Алла мени көзөмөлдөп турат деген. Бул ибадаттын эң төмөнкүсү, оңолуунун эң башы ушул жерде. Не деп атат эми? Муракаба, Алланын көзөмөлдөөсү. Асрун азим. Алла фисер. Фисерил абд.
бенделин жашоосунда эң улуу баалуулук ушул. Ва сулукуху тариqu ибадатиллахи таала. Аллага ибадат кылуунун мыктылыгы, адамдын руханиятынын күчтүүлүгү, напсинин кордугу, жалкоолук. Эми көп айтат, мен ибадатка жүрөгүм тартпайт атат. Алланын көзөмөлдүүсү деген сезим бизде төмөндөп кеткен да. Ушул түшүп кеткен. Сахар түшүп кеткен, давление түшүп кеткен, температура көтөрүлүп кеткен. Булар баары чепуха да. Бизде Алла Тааланын көзөмөлдүү сезим ушу түшүп кетпесин да. Сакурация түшүп кеткен да бөлүндү. Мына түшүп кетпесин. Алла. Ушу себеп жакшы амалдарга түртө турган ушул. Алла үчүн амалды ихластуулукка түртө турган ушул. Риякөрлүктөн сактай турган ушул. Алланын алдында кичпейилдикке, макамы убудия, кулчулдуктун макамына жеткире турган түрткү ушул. Кайсы? Алла мени көзөмөлдөп турат деген сезим. Муракаба. Аль-Харис Мухасиби рахматулла алейхтен муракаба боюнча сураган. Демек тугандар, муракаба деген термин да. Мына шариятыбызда ушундай термин бар, муракаба деп коет. Демек, Алла мени көзөмөлдөп турат деген сезимди ойготуу деген сөз. Түшүндүңүзбү? Алла мени көрүп турат, көзөмөлдөп турат, байкап турат. Кайсы жакка кадам таштап атам, кайсы жакка карап атам, эмнени ойлоп атам, эмнени сүйлөп атам, эмнени жеп атам, эмнени кармап атам. Алла байкап турат, Алла көзөмөлдөп турат, Алла көрүп турат. Ушу сезимди ойготуунун аты муракаба деген амал бар. Буну адам баласы эртең менен кечинде бир аз убакытка отуруп коюш керек. Хотя бы сиз жатаарда сразу эле жүгүрүп барып эле жата калбай, кечине 1 минута, көп эмес го. 1-2 минута кошсоңуз жакшы. Кичине муракаба кылып коюңуз да. Бул касиет өтө улуу касиет, ар кимге бериле бербейт. Кимге Алла Таалам жүрөгүнө хидаятын ачса, Алла Таалам ошого тофик берет. Алладан сурай турган амал. Алла менен байланыша турган амал. Напсисин тарбиялай турган, напсисин чыркырата турган, Аллага жакындай турган амалды калыс Алла үчүн кыла турган амалдын күчтүүсү муракаба. Ошон үчүн Аль-Харис Мухасибиден сураган экен да, муракаба эмне дегенде айтыптыр. Хия илмул калб би курбир Рабб. Бул жүрөктүн илими дейт. Ненин илими? Жүрөктүн илими. Ар бир нерсенин илими бар да. Кээ бир илимге көз жетет, кээ бир илимге кол жетет, кээ бир илимге тил жетет, кээ бир илимге кулак жетет, кээ бир илимге мурун жетет. Кандай? Жыттайсың, жаман басасың. Кандай? Жетет мурун. Анча илимге жетет, анын илими болбосо жаман болот ал. Кулагы жете турган илим бар, угуп жетесиң. Көзүң көрүп жете турган илим бар. Кармап биле турган илим бар. Ысыкпы, муздакпы деп туруп, жумшакпы, катуу. Жүрөктүн илими муракаба. Жүрөктүн илими эмне экен? Алганда дагы би курбир Рабб, Аллага жакындоо максатында жүрөктүн илими муракаба. Ибн Саммак Аллама Ариф Аль-Ваиз рахимахулла жазган экен бир. Катаба иля ахиллаху, бир мусулман бир тууганына жазган экен. Аллага мактоо пайгамбарга салаваттан кийин деп, ошону каты аябай маанилүү, таасирлүү. Мындай деп жаздыр. Алла Таала баарыбызга пайда берсин. Фа инни усика би тaqvallah. بتقوى الله تعالى الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك فاجعل الله تعالى من بالك على كل حال في ليلك ونهارك وخف الله تعالى بقدر قربه منك وقدرته عليك واعلم أنك بعينه أن يراك ولا
تخفى عنه ولا تخفى عنه مهما استخفيت ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيري ولا من ملكه إلى ملك غيري فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام. Биринчиден Алла Таалага таквалыкты, бекем кармоону осият кыла. Ал сенин сырдашың. Алла Таала ким экен? Сарира, ички дүйнөңдүн сырдашың Алла Субханаху ва Таала. Билип туруучу сенин сырыңды. Ашкереңде, сырткы иштериңде, көзөмөлдөчү ал. Ошондуктан Алла Субханаху ва Тааланын бардык абалыңда кандай гана абал болбосун, ачкасыңбы, токсуңбу, үшүп атасыңбы, ысып атасыңбы, ооруп атасыңбы, күлүп атасыңбы, ыйлап атасыңбы, кандай гана абалда болбосун, Алла Субханаху ва Тааланы өзүңө көзөмөл кыл. Түнүңдө дагы, күндүзү дагы жараткан Алла Субханаху ва Тааладан коркконуңа жараша Аллага жакын болосуң. Билип койгун, Алланын көз алдындасың. Алла Тааладан эч нерсе жашыруу мүмкүн эмес. Алланын кудуретинен башка кудуретке, Алланын мүлкүнөн башка мүлкүгө чалбайсың. Ошондуктан сенин коркуң улуу болсун. Сенин коркуң көп болсун деген. Вассалам, Алланын саламы болсун. Вакыт болуп калды. Мени мына да бир айтайын. Караңызчы, кандай руханиятты тазалай турган адамдардын акылдуу, машаалла, тарбиялуу, таасирлүү сөздөрү. Ал-Имамул Джунайд рахматуллахи алейхтен суралган экен. Амма юстаану бихи ала гаддил басар. Мен көзүмдү кантип сактасам болот дептир да. Көзүм ушу арам нерседен сактай албай атам. Көзүм контролюмда жок. Көзүм неде жок дейт? Мага баш ийбейт бул. Калаганын карай берет. Жүрөк буйрук караба десе деле, мен караба десем деле, көз карай берет. Көз сактаса болобу дейт. Ушу шейхтен сураган экен, Имам Джунайдтен. Көздү кантип сактаса болот деп. Аллах. Не деп жооп берди? Факала би'илмик анна надараху субханаху илейк асбака ила ма тандуру. Билип кой. Сен кайсыны карасаң, сенен мурда Алла аны карайт дейт. Надар ила ма тандуру, сен караганда мурда Алла сени карап турат. Сен бир нерсени карайын деп атасың, анда мурда сени Алла карап турат. Апередит этип кетет экен да. Алланын караганы не деп кетет? Не деп коет кыргызча? Озуп кетеби? Алдын. Сенен мурда. Сенен мурда салам берип коет го. Бирөөчү. Аракет кылсаң, ассаламу алейкум, сенен мурда салам берип коет. Сен караганда мурда сени Алла карап турат. Ушу менен сен көзүңдү сактайсың деген. Адам көзүн сактаса, алхамдулилла, иманын сактай алат. Көздү карашон үчүн каалагандай кой берип жүрбөш керек. Кулакты каалагандай бошотуп жүрбөш керек. Тилди нени сүйлөсөң сүйлөй бер деп эркин кой бербеш керек. Кичине оозурук тартыш керек. Кичине жүгөнүн тартыш керек бер жак. Тилди, көздү, кулактын несин тартыш керек? Жүгөнүн тартыш керек. Буну кой берип турган болсоң, чатак бол. Түптүз дозок азуаттар бар го. Оозун тартсаң болбой урган бойдон качып кетет. Ошондой эле болуп калат да. Андан жаман. Алла Субханаху ва Таала барзо товфик берсин. Кыскасы акылдуу адам, жаратканын көзөмөлдөп турат, бардык сырткы, ички бардык иштерде деген сезимди ойготсун дейт. Жана кулчулдуктун кордук кийимин Алланын улуулугу үчүн кийсин дейт. Аллаху акбар. Момун адам ушундай дейт. Алла Таалан кичпейилерди жакшы көрөт, текеберлерди жек көрөт. Ошон үчүн Алла Тааланын азаматы, улуулугу үчүн
кулчулуктун кордугунда. Адам баласы дайыма өзүн байкап жүрбөсө, шайтан напс буну дос кылып алып, алдыга салып айдап алат да. Эрişтип албайт, айдап алат совсем.